Барыңыздарга салам. Дагы бир окуучум монетизацияга жетти. Үнү жок жана жүзү жок видео тартып, биринчиден, экинчиден такыр опыту жок болчу. Жаңы бизге үйрөнгөнү келген. Үчүнчүдөн баарын телефондон кылат. Негизи эле эч түшүнүк жок болчу. Ошондуктан бүгүн ал окуучум монетизацияга жетти. Монетизация демек, монетизация жаңылагандан кийин ар бир просмотрга YouTube акча төлөй баштайт. Кирешеги чыгат. Канал негизи кирешеги чыгат, адам да кирешеги чыгат. Ошол каналдардын бирин монетизацияга улантуу боюнча мен бүгүн видео тартып жатам. Эмне үчүн мен ар бир окуучумдун каналдарын көрсөтө бербейм? Анткени бул окуунун ичинде биз ар бир каналдарды анализдейбиз. Ар бир каналдар менен жардамдашып, ар бир каналды эң жакшы түрүндө кылганга аракет кылабыз. Жана бул адамдын баары акча төлөп бизде окууда окуйт да, үйрөнгүсү келет, үйрөнөт, жыйынтыкка чыгат. Анан ал адамдардын каналдарын көрсөтө берген болсом, алар акча төлөп үйрөнө турган нерсесин баарын жөн эле көрсөтө берсе адамдарга бекер эле болбой калат деген ойдо да ал адамдар. Ошондуктан көбүнчө окуучуларым каналдарды көрсөтө бербейт. А бүгүн мен бул видеодо монетизацияга заявка таштайбыз окуучумдун каналында. И бул окуучум мейли видео тарта бер, каналымды көрсөтө бер деди. Ошондуктан көбүнчө адамдар американский YouTube'да үйрөтөм деп мен уже 1 жылдан бери айтып келем. Жана көбүнчө адамдарда түшүнбөстүк болсо керек. Эрлан эмнени эле айтып жатат, эмнени булар тартышат, эмнени үйрөтүшөт деп. Бул видеодо окуучум макул болгондуктан сиздерге көрсөтүп кетем. Эмне тартат, эмне үйрөнөт. Бул бир гана оюн түрүндө да. Миша деген бул багыттар, оюндан тышкары дагы идеялар бар. Эмнени тартса болот. Үнү жок жана жүзү жок албетте. Бул жерде окуучум оюнду тандаган. Оюнду билбесе дагы, YouTube эмне экенин билбесе дагы болбой үйрөнүп, жыйынтыкка чыгып, бүгүн монетизациядагы көрсөткүчтөрдү толтуруп, буюрса каналда монетизация көйдү десек болот. Ал эми каналдын аты Top Gamer. Мен башында айткам, Top Gamer деген каналдардын толуусу бар. Креативныйраак кылыш керек десем, боло берет дегендей кылган. Ошо боюнча жарап кетти. Монетизация деген жерге кирсек, сиз билгендей эле бул жерде 1000 подписчик керек, 4000 саат керек деп сурай берет. Бирок бул жерде бүт нерсенин баарын биз аткарганбыз. 1000 подписчиктен да жогору болду. Буюрса 1000 эмес 3,5 подписчик болуп кетти. Сааттар боюнча 2,5 саат болуптур. Бирок өткөн айларда дагы сааттар кошулган. Ошол сааттардын баарын бир кошо турган болсок, уже подать заявку деп калды да бул жердечи. Подать заявку кылгандан кийин бул каналда монетизация күйөт. Монетизацияны жандырабыз. Андан кийин ар бир келген просмотруна акча түшө баштайт. Аналитикасына кире турган болсок, негизи эле контент деген жерге кире турган болсок, бул окуучум эмне үчүн мындай көп убакыт кетти да? Негизи сиз билбесеңиз керек канча убакыт кетти. Бирок мен үчүн чынында көп убакыт кетти. 19 апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин 3-4 ай кетти. Эмне үчүн 3-4 ай? Бул жыйынтыкты окууну окуп бүткөндөн кийин 1 айдан кийин эле кылса болот болчу да. Монетизация 1 айдан кийин эле жетсе болот болчу. Просто бул окуучум мына апрелде бир видео чыгарды, анан 5 күндөн кийин бир видео чыгарды. Ошо менен 1 ай жок. Апрелден кийин май болду, майдан кийин июнь болду, 1 ай эмес 2 ай өтүп кетти. 2 айдан кийин мына 2-3 видео тартты да кайра жок. Кайра июлдун аягында келет, 1 ай өткөндөн кийин кайра жок. Ошентип эптеп 1 айда 1-2ден видео чыгарып отуп монетизация жетти. Эгерде адам чынында аракет кыла турган болсо, мындан да эрте жетет. Анткени биздин окууда баштан аягына чейин билим бар, баарын үйрөтөбүз, баары менен жардам беребиз. Бирок эми адамды кыл деп кыйналбайт экенсиң. Адамдын өзүнө керектүү иш бул нерсе. Сиз деле көрүп YouTube'дан кирешеги чыккың келет, Эрлан сенден үйрөнгүм келет десеңиз түшүнүп жатсаңыз керек. Бул сизге керек биринчиден. Экинчиден сиздин аракетиңизге жараша жыйынтык болот да. Анан 1 айлап, 2 айлап жок болуп кетип отуп, кыскасында монетизация жеттик. Бирок аналитикага кире турган болсок, бул жерде баары мынча жаман эмес. Аналитикага кирсек, азыр ар бир саатта бизге 2000-3000 просмотрдан келип жатат да. Бул демек $1 жогору. Элестетсеңиз, сиз жөн эле телефондон YouTube'да үнү жок жана жүзү жок видео тартып, ар бир саат сизге $1 түшүп жатат. Бул азыр доллар 80-90 сомдон ар бир саатта сизге түшүп жатат. Элестетиңиз. 3000 просмотрга $1 деп эле айттым, анткени бул жерде шортсторда тартылган да. Атак 3000 просмотрга $3 деп деле 300 сом деп деле эсептеп салсак болот. Бул ар бир саатта элестетсеңиз ушунча түшөт сиздерге. Мына көптөн бери видео тартпай, кайра эптеп видео чыгарып, эми кайра просмотрлар кете баштады окуучумда. Ошондо бир саатта $1 түшсө, бир күндө $20 тегереги түшүп калабы? По минимум санаганда. $20 деген канча? Бул уже 1,5-2 миң сомбу? Бир айда уже 50-60 миң сом бул минимум. YouTube'да бул минимальный акча негизичи. Бул адамдын өзүнүн бизнеси бар деп мага түшүндүргөн болчу. Ошондуктан убакыт YouTube'га канча көп убакыт бөлө албай атам, ушун үчүн ушундай болуп атат Эрлан деп аткан. Эми ар бир адамдын өзүнүн позициясын түшүнсө болот. Буйруса убакыт табам, буйруса кол тиет дегендей болуп атат. Эми андай боло турган болсо, просмотрлар ар дайым ушундай боло турган болсо, өтө жакшы кирешеги чыгат. Мындан да көпкө чыкса болот. Элестетсеңиз, азыр бул жерден эле кичине видео киргизип коюп, сразу просмотрлар көбөйүп кетти да. Ал эми сиз элестетип көрүңүз. 1 ай, 2 ай жок болуп кетип отуп, эптеп видео чыгарып аткан адамдын ордуна сиз болсоңуз, сиз күн сайын видео чыгарсаңыз, кандай жыйынтык болмок эле? Достор, анан бул жерде монетизация деген жерге киргенде подать заявкуну биз басабыз. Подать заявкуну болгондо бул жерде 3 шаг бар да. Бул 3 шагты мен азыр окуучу менен лично иштешип подключить этем. Өзүмдүн данныйларыма кошпойм да, ага данныйларды создавать этиш керек. Ошолор менен жардамдашып, видеону өчүргөндөн кийин анан бул жерде начать кылып подавать этем. Бул жерде деле өтө деле кыйын эмес, бирок ал жерге менин да жардамым керек. Окуучуларга ошентип жардам берип турам. Көп суроолор түшүп калат. Менин жашым өтүп кетти, мен 40тамын, 50демин, 60тамын, мага бул туура келбей калабы депчи. Мындай жери бар да. 20 жашта дагы, менин жашымда дагы, 20-25 жашта, менин жашымда дагы негизи эле окуучуларым бар. Такыр аракет кылбаган. Такыр аракет кылбаган адамдарга караганда 50-60 жаштагы аракет кылган адамдын жыйынтыгы көбүрөөк болот да. Ошондуктан бул жерде жаш ролду ойнобойт. YouTube'да жаш чектелген эмес. Мынча жаштан мынча жашка чейин иштесе болот деп. Каалаган учурда, эгерде мен түшүнөм, мен аракет кылам десеңиз, ошол эле жетиштүү. Негизи YouTube'дачы. YouTube'да 70-60ка чыгып калган дарыгерлер, көбүнчө адамдар бар, мындай билим бере турганчы. Өтө эле чоң уже эжелер, айымдар да. Аналар болсо YouTube блогду алып барат, алар болсо үнү жок, жүзү жок тартпастан үнү менен да, жүзү менен да тартып, өзүнүн клиникасын рекламалаат, дагы көп нерселерди кылат. Кулинарияда, мисалы үйдөн кайын тамак жасаса болот деп үнү менен озвучивать этип канча деген адамдар бар 50-60 жаштагы. Анан ушу кымдай нерсени үнү жок жана жүзү жок тартканга жарамак эмес билеңиз. Бул нерсени
любой адам кыла алат да, жарайт любой адам. Эмне үчүн анткени окууга киргенде баарын баштан аягына чейин үйрөнөсүз биринчиден. Экинчиден бүт баары Кыргызстанда иштейт. Кыргызстанда кыргыз тилинде сиздерге азыр түшүндүрүп жатам жана мен өзүм жардам берем сиздерге. Өзүм Кыргызстанда жашайм. Мисалын айтып кетейин. Артымда мисалы мына алтын баскыч, күмүш баскыч. Инстаграмда алтын баскыч, күмүш баскычым бар дегенде, Инстаграмда мен болсо кичинекей болуп көрүнүп калам да, анан кийин адамдар көрүнбөй калат. Баскычтарым көрүнбөй калат. Анан адамдар сурай берет. Баскычтарың каякта деп. Мына бирөө, мына экөө, мунун артында үчөө, анан менин артымда да мына экөө, анан үчүнчүсү артында. Эми бунун баарын күн сайын 20 жолдон көрсөтө бербейин деп ушинтип эле отура берип, анан кийин кээде адамдар көрбөй калып суроого түшүп калат. Өзүң баскычың жок, кайсын айтып жатасың деп. Кыскасында достор, ушинтип тартып жыйынтык болду да, бунун баарын үйрөтөбүз. Кантип монтаж кылганды, кантип превью кылганды. Анан акыркы күндөрдө өтө көп окуучулар эмес, жаңы заявкалар келе баштады да. Мен мисалы окууга кирсем, качан миллион таба калам депчи. Эгерде сиз ошондой мышление менен кире турган болсоңуз окууга, мен азыр окууга кирип туруп миллион таба калам десечи, лучше андай окубай эле окуңуз. Анткени бул менин эле кыйналышым болот. Кайра эле мени кыйнайсыз да ушинтип. Мен качан миллион табам, асмандан акча качан түшө калат эрлан деп. Мага наоборот, мен бул иш мага жагат. Анан жаккан ишти үйрөткөн дагы андан да көп жагат да. Анан адамдар күн сайын эрлан мындай аракет кылды, эрлан мындай жыйынтык боло баштады, муну кандай кылайын, кантип кылсам болот дегендерге мен жардам бергенге, негизи бул иш мага өзү жагат. Жардам бергенде өзү жагат да. А кээ бир адамдар бар, эч аракет кылбай, сабактарды көрбөйт, анан кийин 10-15 күн сайын, 1,5 ай сайын мени бир эстеп жазып турушат да, эрлан миллион качан түшө калат бизге депчи. Мисал түрүндө айтып кетейин. Сиз азыр университетте окуп жатасыз. Ал жакта бир медицинаны алайлык, ал жакта 8-9 жыл окуйсуз. Ал жакта кызыл диплом алыш керек. Мисалындачы 8-9 жыл окуганын ар бир жылгы контракт 100 миңден дейлик, сиз 800-900 миң сом төлөйсүз ошончо окуганга. Анан сиз бар болуп айтпайсыз да, мен азыр 800 миң 900 миң төлөп атам, мага гарантия менен кызыл китепти бересиңерби, кызыл дипломду депчи. Гарантия барбы деп. Бул өзүңүздүн аракетиңизге жараша. Ошондуктан асмандын башы боло турган болсо окууга кирбей эле койгон туура. Мен мунун алдын ала айтып кетип атам, анткени бул видеону көргөндөн кийин дагы өтө көп адамдар окууга катталгысы келет да. Анан кайра эле ошол сообщениялар келет. Эрлан, ассалам алейкум. Алейкум салам. Мен ушул тарифти тандадым, окуйн. Срочно карыздарды төлөш керек болуп атат. Качан таба калам дегендер бар да. Бул кадимкидей эле кесип, достор. YouTube эң чоң платформалардын бири, жана бул жерде көрүүчүлөр ар дайым көбөйүп келе берет. Ошондуктан эгерде бүгүн бул ишке алышып, бүгүн иштей баштасаңыз, өзүңүзгө эле 2-3 жылдан кийин өтө көп плюстарды алып келет да. Ал эми достор, окууга кантип катталасыз? Могу менин каналым. Бул жерде көбүнчөлөр сурап калат, сен өзүң каналдарың гана миллион подписчик менен гана тиги бул депчи. Мен бул каналды эмне үчүн ачкам? Бул каналда мен YouTube боюнча билим берем да. Анан YouTubeга кызыккан адамдар болсо, алар катталат. Демек 4000 адам YouTubeга кызыгат экен. Бул жерде миллион адамды таба албайм да Кыргызстандан. Кыргызстанда 8 миллион киши болсо, ошонун миллиону YouTubeга кызыкмак белек. Мен бул жерге атайын YouTube боюнча маалымат чыгарам деп канал ачкам. 7 айдан бери каналды алып бара элекмин. Мен буюрса көбүрөөк видео чыгара баштайм. Ошо сурап калган адамдар бар да, сен эмнени үйрөтүп жатасың? Өзүңдө болгон 3000 подписчик бар экен го депчи. Бул жерде логически ойлонсо, бул жерде бир эле видео чыккан. Бул видео болсо курс боюнча толук маалымат деп жазылып турат. Демек мен толук маалыматты бериш үчүн эле бул видеону чыгаргам да. Ал эми достор, эгерде сиз окууга катталгыңыз келсе, эмне кыласыз? Менин каналыма кааласаңыз катталыңыз, жаңы видеолорда буюрса чыгып турат, кааласаңыз катталбай эле коюңуз, айырмасы жок. Окууга катталгым келет десеңиз, могул видеону көрсөңүз, эң биринчи видео 7 ай мурун чыккан. Бул видеону качан көрүп жатасыз билбейм, кыскасында жылдын башында чыкканда, 23-жылдын башында. Бул видеодо мен өзүм жөнүндө айтып кеткем, окуучуларымдын результаттары жөнүндө айтып кеткем, жыйынтыктар боюнча. Окуу жөнүндө айтып кеткем, окуу канча турат, кандай түрүндө өтөт, канча жаштан окуса болот, эми жаш боюнча уже айтып кеттим. Окуу үчүн эмне керек деп, окуу үчүн телефон эле жетиштүү. Ошондуктан толук маалыматтын баарын бул жерден аласыз. Мына видеонун башынан аягына чейин көрүп чыгасыз. Көбүнчө адамдар жазып калат, Эрлан басын эле айтып салчы, менде убакыт жок депчи. Окуунун алардын алдында маалыматты алганга убакыт жок болсо, значит сизде YouTubeга да убакыт жок болот, такыр окубай эле койгон туура болот. Адамдар жазат да, эми окууну саткан бул мага керек деп. Люди должны понимать то, что обучиться чему-то новому, это наоборот, это им нужно, это их цель. Что-то новое понять, дополнительный заработок иметь, после работы приходить и зарабатывать столько же или же вовсе не работать. Бирок адамдар аны түшүнбөйт, аны мага Инстаграмга мага керек болгонсуп кээрлер жазат да. 30 мүнөттүк видеону көрмөк белем, так эле басын сүйлөп салбайсың чача-мача депчи. Вот с такими людьми мне нереально противно работать. Негизи ушинтип жазган адамдарга айтам да, видео көргөнгө, толук маалыматты алганга убактыңыз жок болсо, курсту алып жаткан адам менен таанышканга убактыңыз жок болсо, курсту алып атканда программа менен таанышканга убактыңыз жок болсо, 20 мүнөттүк видеону көргөнгө убакыт жок болсо, YouTube'да убакыт болобу деп суроо берем да. Ошо боюнча ал адамдар жок болуп кетет. Эми алдын ала айтып кеттим, кайра үстүнөн суроо болуп, комментарий болуп калбаш үчүнчү ушинтип алдын ала айтып койгон негизи жакшы экен. 100 комментарийге жооп бергенден көрүп бир эле жолу видеодо айтып кеткен жакшы экен да. Бул видеону достор көрөсүз, эгер окууга катталгым келет десеңиз, видеого өтүп, толугу менен көрүп, анан толугу менен баарын көрүп чыккандан кийин курска катталуу боюнча Телеграмга жазыңыз. Мына могу ссылкага өтөсүз. Окуунун баары Телеграмда өтөт. Телеграмыңыз жок болсо, Телеграмды көчүрүп алыңыз. Телеграмда регистрация кылып коюңуз. Телеграм негизи эле бизге керек болот кийинче. Анткени группаларда Телеграмда баары болот да. Бул комментарийлерде өтө көп, баса комментарийлердин баарын окуп чыккам. Бул видеодо комментарий жазган адамдардын баарына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Аябай кызыктуу түшүндүрүп өткенсиң, молодец, Кыргызстанда дагы, кыргыз тилинде дагы ушинтип үйрөткөн адамдар бар экен, рахмат деп өтө позитивный комментарийлер жазгандарыңызга рахмат. Мен мындан ары дагы билим берип, YouTube тармагын Кыргызстанда өнүктүргөнгө аракет кылам. Первый раз слышу разговор на кыргызском, но поняла как на казахском. Мени жада алса кыргыз тилинде эмес, казакча дагы, Казакстандан да көрүп жатышат. Азамат экенсиз, окуйлук, үйрөнөлүк, ийгилик сизге дегендерге да рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм. Ай красавчик, Аллах разы болсун дейт, сизге да рахмат. Бирок албетте 200 комментарийдин баары
баарынын ичинде эми негативныйлер деле бар. Бул видеодо 20 жолу айтып кеттим. Мисалы чача мача дебей баасын сразу айтып койбойсуң дегендердин баарын мен блокировать этип салгам. Мен андай адамдар менен иштешпейм биринчиден. Экинчиден жооп таба бербейм андай адамдарга. Адекватно жазган адамдардын баарына ыраазычылыгын билдирип, комментарийлерине лайк коюп кеттим. Кээ бир адамдар да бар. Ошо канал боюнча эле айткандай эле мен бул каналга маалыматты кириш үчүн эле ачкам да бул каналчы. Анан кээ бирлер жазып калат, каяктагы баскычтарды көрсөтүп атасың, ошо каналдарын көрсөтпөйсүң депчи. Ал адамдарды да блокировать этип салгам. Ал адамдарга А десең Б дешет да. Ошондуктан менин каналымдын кичинекей правилаларын айтып кеттим. Эгерде ошондой адамдардын бири боло турган болсоңуз мени көрбөй эле койгон жакшы. Эгерде могул комментарийлерде жазган адамдарга окшоп 200 адамга окшош адамдардын бири болсоңуз, баракчама катталыңыз, бирге иштешейлик, окуума катталыңыз кааласаңыз. Ал жакта да бирге иштешейлик. Бул баракчамда билим бергенге аракет кылам. И баса видеолордун аяктарында мен Инстаграмга кирсеңиз, отзыв көрсөңүз да айтып кетип да, Инстаграмга айтам деп унутуп коюп турмун да. Ошондуктан бул видеонун алдында бир гана окууга катталыш үчүн видеонун ссылкасын таштабайм. Да, Инстаграм, TikTok дегилериме ссылкаларды таштап коем. Ал жакта маалымат көбүрөөк да мен жөнүндө. Мен YouTube'ду жаңы эле алып бара баштадым да, YouTube боюнча именно кыргыз тилиндечи. Instagram, TikTok'торду көптөн бери алып барчым. Ошондуктан мен биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, ошол жерден көрсөңүз болот. Бул канал боюнча окуучумду куттуктайм. Буйруса 30-40 миңден кирешиги жөн эле чыгат, оңой эле чыгат. Майнцатсага мен азыр заявканы подавать этип, окуучу менен бирге иштешип, майнцаттан ашып коебуз. Баарыңыздарга дагы терең ыраазычылык. Көптөн бери бул каналда боло элекмин. Ошондуктан комментарийлериңиздин баарын окуп кеттим. Видео чыкканын күтүп жаткан адамдар да болсо керек. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.